Уркия Салиева атындагы ички жолду асфальттоого жана жергиликтүү калкка ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендиги үчүн Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фондунун жетекчиси Равшанбек уулу Али Төлөс айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Аллахым, ошол жерде кылган жакшы амалыңды өзүң ыраазы болуп кабыл кылгын. Өзүнүн үйлөнүп үлпөт тоюна чогулткан акчасына жакынкы учурларда үйлөнмөгө эле элге ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзүп, асфальт төшөп берип турат. Тугандар, мисалы ушул жолдон өткөн кеткендерге, техникаларга, унааларга тоскоол болгон мына ушундай ташты бисмилла деп чекеге таштап койсок канча сооп болот. Ал эми Алланын ыраазычылыгын табууда, жакшылык иштерди кылууда, сооп иштерди кылууда, мисалы мектеп, бала бакча, дарак отургузууда, көпүрө салганда, медреселерди курганда андан да көп сооп болот да иншалла. Бүгүн биз Төлөс айылынын Уркия Салиева деген көчөсүндө турабыз. Мына өзүңүздөр көргөндөй, бул жерде бул жагы 200 метрдей. Ал эми бул жагынан алсак 300 метрдей ушундай жаңы асфальт курулуптур да. Бул асфальттын демөөрчүсү, негиздөөчүсү жаш жигит эми Ыйман Аманат коомунун жетекчиси, негиздөөчүсү, ошол мекендештерибизди умура ажы сапар менен камсыз кылууда себепчи болгон аракетчил жигит Али Кары деген жигитибиз ушуну үйлөнөмүн деген үйлөнүүгө топтогон акча каражатын ушул жол салууга жумшаптыр да. Башкача айтканда өтө сооптун астында калды десек болот. Ушул жигитибизден эми Алла ыраазы болсун. Мына бүгүн ушул Уркия Салиева көчөсүнүн элинин, жашоочуларынын кубанычына себепчи болуп турат. Бүгүн ушундай салтанаттуу ачылыш кечеси болду. Эрмек Тынай уулу өзүбүздүн сүйүктүү устазыбыз ачылышында катышып берди. Аксакалдар келди, ушундай жакшы элге кенен дасторкон жайылып, сонун майрам болду десек болот. Андыктан урматтуу туугандар, ушундай жакшылык иштерде жарышалык, жамандыктан кайтаралык дегендей, Алибек мырзадан, Алибек Карыдан биз дагы үлгү алып, Алланын ыраазылыгы үчүн ушундай аракеттерди жасай берелик. 96, 97, 98дер. Силер быйыл катуу кеттиңер, боп кеттиңер десек болот. Жолуңуздар кут болсун. Рахмат. Assalomu alaykum. Ustozlar qanday, yaxshisizlarmi? Alhamdulillah. Bir duangizni beringiz. Amin. Allah Teala'm kollab, ummatlar hoştop yürür. Allah'ım razı olsun. Dost niye geldiniz? Ulular al sana. Bismillah. Ulular. Aksakallarım. Maşallah gel güzel buna. Bismillah. Alın ceza, mallardan, taamlardan alın, bardaktan, birbirinden alın. Şöyle açı vereyle, keyifler ostiyi para veret ha. Hadi ediniz. Söylep, işte başlayır. Dua kılayla ata. Dua kıl beriniz. Ana amin. Duanız suturasın bize. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Bismillahirrahmanirrahim. Ecretken Allah. Özüne çeksiz şükürler, çeksiz maktavlarımız basın parvardigar. Ana şu kutlu kınga jetkirgenine şükür. Bütün dünya elleri katarda bizden hem eli yurtumuzga, memleketimizge, ailelerimize, ayıllarımızga özünü tinçlik amaçlık hata etkin. Amin. Türlü kırtıklardan öz kanağında sakladın. Amin. Şu yolumuzda Allah'ın özün kutlu, berekeli yollardan. Amin. Bu yolumuz tuğanlar, bu yağı ana şu Özbekistan götürt, Türkmenistan götürt, Tacikistan götürt, İran'a çeyin ulangan yol. Bu yağına trasaga çıkıp alıp Oş, Alay, Kıtay'a çeyin, Biyağı Bişkek'e çeyin baratırgan yoldun. Şunday ulandısı, bolu vesittelette, şunday kutlu yoldu. Bizge bergen Allah Teala'ga şükürler basın. Bana şu kutlu işte uyuşturgan
Ana Ali Taksir, ana kança vakitini, şunday kımbat vakitini, şunday koratıp kelip kadam Ramzida kılıp durgan, ana Ajdamlavızga, barınızlarga, ana şerge hurmat tafsilat, şu eldi hurmat tafsilat gelip sizler, her bir koygun kadamlarınızlarga akballı sağla köptegen jakşılıklar data etken basın. Mana şu işleri ve şunda jakşılık nişanlarımız daima ulanıp duruştu Allah özün nasip etkin perverdigarı. Mana şu Ali balavuz, bundan narıdağı şunda çoğun şunda işlerdi, şunda bir ulanıp duruştu Allah Teala sana hayrat güç kuvvet versin. Allah Teala barımızın nime maksatımız olsa Allah Teala özü gaybı hazinesinden ata etken bolsun. İki dünyada kam bolboňuzlar. Daima şunda jakşylyk günlerde yüz görüşdi barımızga nasip etsin. Daima Allah Teala'm koldap, ummatlar koştap jürsün elecimizde, yurtumuzda. İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn ihdinas sıratal müstakîm bi rahmetike. Ustoz özünüz bismillah dep neme kılın. Bismillahirrahmanirrahim. Bereketli olsun he. Ya bismillah. Ana ya bismillah. Allah bereket versin. Ana bismillah. Bereketli olsun. Bu güzel koyalım. Allah'ın razı olsun. Ana. 40 dolar güzel. Hop bismillah. Allah bereket versin. O şunda Bismillahirrahmanirrahim gele. Allah berekeli olsun calızlarım maşallah. Sıratal müstakim olsun he. Ha maşallah Allah bereket versin. Hazır gör gözlüm oşan. Oşa zolmen seldik. Atayın oşa saldım. Zаңыз болды, заңыз olmayan. Bismillahirrahmanirrahim. Merimdi, ырайымды, борекер, улуу Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Ушул улуу Аллах Тааламдын ыраазылыгына, меримине, ырайымына бөлөнүү максатында ушул жакшылыкты сыйлап, жакшылыктын ачкычы болуп, жамандыктын кулпусу болуп, ушул бүгүнкү жолубуздун ачылышын көркүнө бөлөп турган ушул Төлөс айылынын жалпы тургундарына, имамдарына, айыл өкмөтүн айыл депутаттарына баарына ыраазычылык билдирүү менен биргеликте, урматтуу мусулман бир туугандарым, бүгүн Аллах Тааламдын фазлы карамы менен, Аллах Тааламдын мерими, Аллах Тааламдын ырайымы менен баарыбыз көптөн бери күткөн Кыргызстандын сыймыгы болгон, Орто Азияга таанымал, Аллах Тааламдын динин бүткүл ааламга таркатсам деген сахабалардын жолун жолдогон, пайгамбардын сүннөт тарихасында жашаган, Аллах Тааламдын өкүмү менен жашаган устазыбыз Эрмек Тынайұлы Дамылабыз устазыбыз келген. Сөздү устазыбызга берели. Кудай буйруса, устаз дагы өзүнүн сөздөрүн айтып, Кудай буйруса, андан кийин бардыгыбыз тамактанганды кирели. Анда эмесе сөздү биз азыр айыл өкмөт келип калды экен, а? Эжеке даярсыздарбы айыл өкмөт, а? Бир аз айыл өкмөттө бир аз кызматтары болгондуктан айыл өкмөттүн иштери чыгып калгандыгына байланыштуу айыл өкмөттүн өкүлдөрү келиптир. Буйруса сөз кезегини ушул арзыкан өзүбүздүн эжекибизге беребиз. Саламатсыздарбы? Коноктор, меймандар жана жергиликтүү айылдын тургундары, эң биринчи сиздерден кечирим сурап кетем. Бүгүн Төлөс айыл өкмөтүнүн мекемесинде жогору жактан МЧС боюнча айгай, башкача айтканда тревога болуп, ошол окууга биздин айыл өкмөтүнөн 13 кызматкер кетишти. Калган өкүлдөр келип, бүгүн сиздердин алдыңыздарга бүгүнкү жолдун ачылышы боюнча куттуктап кетели деп келдик. Демек, бул көптөн бери биздин Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фондунун жетекчиси Али Кыргыз элине, жалпы Төлөс элине, Кыргыз журтуна мыкты кызматтарды өтөп келе жатат. Бүгүн сиздердин дагы бир муктаждыгыңыздар чечилди. Бул муктаждык жол маселеси. Жолду билесиздер, жол бул өтө ыйык. Биз кандай
максаттар кандай дуаларды кылсаңыздар дагы ар бир дуаларыңыздарда ар бир биздин айткан каалоо тилектерде жолду сөзсүз кош айтабыз. Мисалы үчүн эмне демекчимин, үйлөнгөндө биздин балдар кыздар үйлөнгөндө дагы ак жол дейбиз. Же болбосо эртең 25-май акыркы коңгуроо окуучулардын бүтүрүү салтанаттуу аземи келе жатат. Бунда дагы ак жол деп каалайбыз. Демек ушул сиздердин бүгүнкү күндө мына жакшы жаңы ачылган жолуңуздар тынчтыктын жолу болсун. Мындан кийин дагы бул жол улана берсин. Ушул убакыттан пайдаланып, айыл өкмөтүнүн жана айыл өкмөттө иштеген кызматкерлердин өзүмдүн атыман Али саңа ден соолук, мына жерде отурган баардыгыңыздарга дагы бекем ден соолук, ынтымактыкты каалаймын. Бул жол тынчтыктын жолу болсун. Айыл өкмөтү тарабынан биз Равшанбек уулу Али ажыга ардак грамотасын берип койсок, айыл аймагынын социалдык экономикалык өнүгүүсүнө, айыл инфратүзүмүн жакшыртууга кошуп келе жаткан зор салымдары, көйгөйлүү болгон жергиликтүү маселелерди чечүүдөгү демилгелүүлүгү жана активдүүлүгү, Уркия Салиева атындагы ички жолду асфальттоого жана жергиликтүү калкка ыңгайлуу шарттарды түзүп бергендиги үчүн Ыйман Аманат Нуру кайрымдуулук фондунун жетекчиси Равшанбек уулу Али Төлөс айыл аймагынын айыл өкмөтүнүн ардак грамотасы менен сыйланат. Өзгөчө рахмат, эжеке, куш келипсиздер. Кудай буйруса мына сиздердин дагы мээнетиңиздер, сиздердин жеңишиңиздер десек болот. Мана бир учурда канча тартип бузсак дагы, канча мектептен калсак дагы, ошол бизди урушпастан өзүңүздөрдүн балаңыздардай көрүп, ошол жакшы бол деген экенсиздер, сиздердин ниетиңиздер туура экен. Мана Кудайга шүгүр, Аллах тааланын фазлы карамы менен ушундай жакшылыктарга себепчи болуп атабыз. Бул жакшылыктын себепчиси сиздерсиздер эжеке. Аллах таалам ыраазы болсун. Ушундай патриот эр азамат жигиттерди тарбиялап жүрө бериңиздер. Кудай буйруса азыр устаздан кийин тамак аш болот, сөзсүз биздин сыйлуу коногубуз болуп кеттиңиздер. Анда эмесе туугандар, сөзүбүздү бардыгыбыз сыйлаган, бардыгыбыз кадырлаган, биздин дагы балдарыбыздын да, биздин дагы урпак зурияттарыбыздан ушундай аалым чыкса экен деп Алла канжайып Аллах таалама жалынып жалбарып дайыма дуа кылып келебиз. Ушул баарыбыз өзгөчө кадырлаган устазыбыз Эрмек Тынайұлы дамылабызга сөзү берели. Машалла, келиң устаз. Алхамдулилlah, вассалату вассаламу аля расулилlah. Ассаламу алейкум демекчимин дагы бир жолу. Урматтуу жамаат, аксакалдар, дамылалар, карыкелер, мына өтө сүйүнүчтүү дагы Али карын атасын жана Алла насип кылып отурушка. Бул да болсо бир чоң бир сыймык биз үчүн. Бул жерге чакырганыңар өзү бир сыймык. Машалла, биз үчүн чоң киши эмес, балки кылынып аткан иштин маңыздуулугу маанилүү эсептелет. Урматтуу бир туугандар, эми баарыңыздардан суранып, өтүнүп кетем, машалла. Биздин хакыбызга да дуа кылып туруңуздар. Балки айтылып аткан сөздөр өтө бир улуу болуп кетсе дагы мындай Алла Таалага жагымдуу болобу, жагымсыз болобу дегендей. Субханаллах, рахмат баарыңыздар чакырып койгоңуздарга. Эми мындай азыр келатканда мага Яр Мухаммад көп нерсе айтып келди бул айыл туурасында. Машалла, бул айылдын ынтымагын мындай көз тийип кетпесин деген сөз го. Өтө ыраазы болуп атабыз, анткени себеп карасак тиякта жол салыпсыңар, биякта жол салыпсыңар. Эми азыркы мезгилде ушундай оор заманда адамдардын баардыгы канча деген стресс, депрессия болуп, мындай бир тиын чыгаргандан коркуп, бир тиынды чыгарбай турган мезгилде мындай ушундай бир жолдор салынып, элдердин ынтымагы ушунча күчтүү болуп атканы бул өтө чоң бир маанилүү нерсе. Балки ар бир нерсенин өзүнүн тамыры болот. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Айша энебиздин ушул жанында отурган мезгилде пайгамбарга Айша, сенин коомуңдун, сенин элиңдин аксакалдары мени жок кылып коюздады. Бирок ал силердин коомуңдун жаштары мени колдоп кетти деп айткан экен. Эми бул жерде айтайын деген нерсе эмне, ошол замандагы адамдардын түшүнүгү ушунча төмөн болгон себебинен баарды өзгөрүүнү каалап турган мезгилде жаштар колдоп кетти деп айткан экен. Бирок эми силердин азыр айтайын, бул жерде кылып аткан дуаңыздар, силердин субханалла ушундай бир биримдүүлүккө чакырып атканыңар, имам дамылалардын субхан сөздөрүн, вааз насааттарын, кутбада туруп сүйлөп аткан, өтүп аткан дагысын бир белгиси ушул эки.
elдің жұрттың арасында баарыңар башыңар бириkkендегиси. Mana qimmatli jana hurmatli, mana bizning To'ylar Saylı hukumatning yashovchilari, mana bugun bizning oilamizda Merkit Murkut Tikenek Sho'rdev oilada mana Urka Saylı atında ko'chada жаңы açılış bo'lib, жаңы жолубуз qurulup бүтті. Mana bugun Mayram Aziyev bo'lib жатат. Ушул күндө Кудайым насип кылып бизге жеткизген экен. Эл чогулуп, ажа акаларыбыз, молаларыбыз чогулуп, аксакал эжелерибиз чогулуп, бардыгы чогулуп, ыраазычылык билдирип, Курандар окулуп, дуалар берилди. Эл журтка рахмат, өкмөтүбүзгө рахмат. Ушул жерди уюштурган жаштарга жана биздин манабы Алюкабызга рахмат. Ушунчалык жолду салып, элдин социалдык жагын көтөрүп, ушундай жаркыраткан заманга жаркыраган жолдорду салып берди. Бардык эл ыраазы. Mana азыр биз эл чай обед убагынан чыктык, тамактануу убагысынан. Бардыгы ыраазы болуп, дуаларын берип, үйгө тарашып атат. Ушинтип, бүгүнкү биздин жол ачылуу азыр аяга чыкты. Бардыгы ойлогондой жакшы бүттү. Бардык келген конокторго ыраазыбыз. Рахмат. Жана кызмат кылган балдарга, операторлорго дагы чоң рахмат. Силерге ишиңерге ийгилик. Дайым силер дагы элдик кызматта болуп жүрө бериңиздер. Рахмат. Куш келипсиздер. Боптур, өмүрүңөр узун болсун. Ассаламу алейкум, Али мырза. Кутмандуу күнүңүз менен. Алейкум ассалам. Мына бүгүн сиздин ошол To'ylar Saylı'nda Urka Saliyeva көчөсүндө ушундай кубанычтуу күн болуп атат экен. Башкача айтканда сиз ошол үйлөнөм деген үйлөнүүгө топтоп жаткан каражатыңызды Алланын ыраазылыгы үчүн деп пайдасы тийсин деп ушул өзүңүздүн көчөңүзгө ушундай асфальт салып берипсиз да. Элдерде өтө кубанычтуу болуп атат экен. Күлүп мындай жадырап мындайча айтканда бир сонун бир майрам күн болуп атат экен. Ушул тууралуу өзүңүз кенен бир айтып кетсеңиз анда. Бул негизи биринчиден Аллах Тааламдын улуу аты менен баштайбыз. Өзүңүз айткандай, ар бир көчөдө сүйүнүч болсун. Ар бир көчөдө эмес, ар бир үй бүлөдө сүйүнүч болсун. Ар бир пайгамбарыбыздын үммөтүнүн жүрөгүндө сүйүнүч, кубаныч болсун. Ар бир Аллах Таалам пендесинин жүрөгүндө тынчтык болсун. Чыныгы бактылык бул жүрөктүн тынчтыгы. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип ушул жаштардын арасында, элибиздин арасында башкаларга дагы үлгү болуп калалы, ибрат болуп калалы, өрнөк болуп калалы, күзгү болуп калалы. Жакшылыкты башта берип калалы, жакшылыктын ачыкчы болуп, жамандыктын кулпусу болуп дегендей, ошол үйлөнүүгө кетүүчү каражаттарга бул негизи биз жашаган көчө эмес, бул башка көчө. Бул жалпы эл колдоно турган жол болгондуктан бул биздин экинчи асфальтыбыз негизи. Ошол асфальтты кылууда дагы, жолду тандоодо дагы жалпы эл колдоно турган жолдорду тандап атабыз. Буюрса өзүбүздүн жолубуз дагы асфальт болот иншалла. Анан өзүңүз айтып кеткендей, буга чейин башка жактарда дагы ушундай жолдор курган экенсиз. Ушул жолдун ары жагында да бир жол ушундай салып бердик дедиңиз. Ооба, ар бир жан өлүм дамын татуучу. Бул дүйнөдөн биздин дагы атабыз өткөн болчу. Ошол атабыздын атынан жылдык кылбастан, үчтүк кылбастан, мареке кылбастан, ушул дүйнөбүзгө дагы пайда болбогон, акыретибизге дагы пайда болбогон исрафкерчиликтин алдын алуу максатында кыяматка чейин соо барып турсун деп ошол өткөн атабыздын атынан асфальт кылып бердик. Бүгүн болсо ошол үйлөнгөндө дүйнөбүзгө пайда эмес, дүйнөбүзгө зыян бере турган, акыретибизге пайда эмес, акыретибизге зыян бере турган исрафкерчиликке эмес, ушул туура жолго иштеп турсун, биз өткөндөн кийин дагы кыяматка чейин соо барып турсун деп ошол үйлөнүүгө деген каражатыбызга ушул асфальт жолун баштаган элек. Ушул эл дагы кайдыгер карабастан ушул жакшылыкта колдоп, бул жолдун бүтүшүндө ушу элдин дагы салымы бар. Ушул көчөнүн тургундары, ушул айылдын марттары, жомарттары, алар дагы өздөрүнүн салымын кошушуп, жардамдашты, каралашты. Аллах Таалам бизге дагы ушундай жакшылыктарды кылганга мүмкүнчүлүк берсин деп, алар дагы ушул жакшылыкка сөзсүз аракет кылып салымдарын кошушту. Ар ким жашоочулар өздөрүнүн көңүлдөрүнөн чыккан эмелерин кошуптур, жардамдарына бул жерге. Ооба, кээ бирлери дагы ушул өткөн аталарынын атынан, өткөн апаларынын атынан, өткөн балдар атынан дагы биздин дагы балдарыбызга, биздин дагы өткөн жакындарыбызга соо барып турсун, кабыры нурланып калсын, кабыры бейиштин бир бакчасы болуп калсын, сурак сабалы жеңил болуп калсын, Аллах Тааланын рахматына, мээримине бөлүнүп калсын деп алар дагы жөн карап турган жок, кайдыгер караган жок. Ушул жолго алар дагы колунан келишинче бир аздан салымдарын кошушту. Урматтуу 96, 97, 98дер көрдүңүздөр, үлгү ала турган жигиттерден десек болот экен. Үлгү алып
Балким сиздер дагы ушул Али карыны мырзаны көрүп, бул маалыматтан кийин ошондой үйлөнөмүн дегенге топтоп жаткан каражаттарыңызды балким ушундай жакшылыктарга Алланын ыраазычылыгын табуу жолунда жумшап калаттырсыздар деп ойлойбуз. Себепчи болуп калаттыр. Ошондой эле бул айылдын ушул көчөнүн кубанычына дагы ушул Али мырза себепчи болуп турат. Эмне демекчибиз? Сизден Алла ыраазы болсун. Дайым жакшылыктан кайтарып, жакшылыкта кечиресиз, жамандыктан кайтарып, жакшылыкта жарышып, ушинтип жаштарга, жалпы элге үлгү болуп жүрө бериңиз. Рахмат, Аллах таалам разы болсун. Аллах таалам ар бир пендесине насип болсун ушундай чоң бир жакшылыктарды кылганга. Ар бир инсанга Аллах таалам бекем ыйман берсин, туура жолдон адастырбасын. Ушул жалпы элге журтка кызмат кыла турган пенделердин катарында кылган болсун ар бир пендеси. Мындай бир заманда, ушундай бир үй, мындай бир кандай десем, үй кура албай жолсо, бир нерсе кыла албай турган заманда ушундай бир жол салышып, жигиттер аракет кылышкан экен. Кут болсун деп атабыз. Кудай таалам береке берсин, дагы ушундай жигиттерибиз көбөйө берсин. Аллахым ар бир кылган иштерине, кадамдарына береке бере берсин, машалла. Албетте бул кылынган иш өтө чоң бир соопту, садакатул жария деп айтабыз шариатта, өчпөс, мындай бир адамдардын пайдасы үчүн кылынган нерсе. Булдун аркасында ажырлар, сооптор өчпөй дайым такай барып турат, Кудай кааласа. Азыр мына ушулда жигитибиз ким Алибек таксырыбыз ушуна аракет кылган экен. Жаш болсо да ушунча бир алгылыктуу иштерди кылган үчүн Алладан жакшылыктар тилейбиз, дуа кылабыз, машалла. Бисмиллахиррахманиррахим. Менин атым Кубанов Ярмухаммад Курсанович, Кызылкай шаарынын баш имам хатиптин биринчи орун басары жана Азирет Усман ислам медресесинде мүдүрдүн орун басары кызматын аткарып турабыз. Бүгүн дегенде бизде аябай кубанычтуу күн болуп турат. Улуумун, жаш муундардын баардыгынын жүзүндө жылмаюу менен аябай дегенде бир кубанычтуу күн учурлар, көз иримемдер болуп турат. Биздин ушунчалык кубанычыбызга, сүйүнүчүбүзгө себеп болуп турган биздин Ыйман Аманат Нуру коомдук фондунун жетекчиси Али инибиздин берешендиги, жоомарттыгы жана бир канча мусулман бир туугандарыбыздын өз салымдарын кошуусу, колдоо көрсөтүүсү, жергиликтүү бийликтин, ушул айылдын, ушул көчөнүн тургундарынын жалпысынын колдоосу менен коштолуп аябай бир кубанычтуу күн болуп турат. Биз инибиз, шакиртибиз Али өзүнүн үйлөнүп үлпөт тоюна чогулткан акчасына, жакынкы учурларда үйлөнмөгө эле ошол үйлөнгөнгө тоюна чогулткан каражатын жана ага кошумчалап жергиликтүү элдерден дагы кошумчаланып, ошол тойго деген акчасына мына мынтип чоң деңгээлде бир иш чара болуп, элге ыңгайлуу жүрүүсүнө шарт түзүп, асфальт төшөп берип турат. Мен айтарым, ар бир мусулман бир туугандарыма, ар бир жаштарга мына ушундай үлгүлүү иштен өрнөк алышып, аларды дагы ушундай жакшылык ишке чакырып жана үндөп кетмекмин. Кыргызстаныбыз өнө берсин, өсө берсин. Мындай кубанычтар дайыма болуп, арты үзүлбөсүн, арты токтобосун. Өлкөбүз өнүккөн өлкөлөрдүн катарында болушуна дайыма ак тилекте, бата тилекте, дуада жана каалоодобуз иншалла. Рахмат. Сиздердин дагы алган илимиңиздер жугумдуу болсун, ушундай Алибектей азаматтарыбыз үлгү боло турган жигиттерибиз көп боло берсин. Ушундай жамандыктан кайтарып, жакшылыкта эле жарыша берелик, Иншалла, рахмат. Сизден Алла разы болсун. Din emne? Din ушул. Ар бир нерсенин, мисалса бул жерде сок турат, бул бөтөлкөнүн ичинде турганда эң сок экен деп коебуз, бирок качан даамын көргөндө биз айтабыз, бул ушундай турбайбы, даамы мындай экен деп. Ошондой эле адамдар дин деп айтып атат, бирок дин менен жашабаса, ошол диндин даамын эч качан биле албайт. Ар бир нерсенин көрсөткүчү бар. Мисалы адам температурасын ченеш үчүн градусын сала турган болсо, ал канча градус экенин көрсөтүп берет. Бул жерде арык боло турган болсо, суу акпай турган болсо, бул арык эле боюнча кала берет. Айтайын эмне? Ушул динибиздин, ушул исламыбыздын, же болбосо биздин элибиздин каада салт наркынын көрүнүшү мынакей ушул эки мына жолуңуздарда турат. Эмне үчүн деп атабыз? Анткени элдеги түшүнүктүн, же болбосо алки мага эле керек эмес, алки баарыбызга керек деп жашоо, бул баардыгынын колунан келе бербейт. Пайгамбарыбыздын үйрөтүп кеткендеси чыныгы дин ушул. Качан адамдар намаз окушса, качан адамдар ажылык кылышса, качан адамдар көп деген субханаллахмда бир дагы бир нерселер жакшы нерсе кылышса, бирок орторунда ынтымак болбогон болсо, ал эл акыртыы жок болуп кетет. Кайсы жерде ынтымак бар отурган болсо, кайсы элдин ырысы ынтымак боло турган болсо, демек ошол жерде сөзсүз ар бир жакшылыктын көрүнүшү
даамы татылат. Бол даамы. Бұл деген субханалла керек болса мисалы бізде балким кээ бир жерлерде 1 километр жол салыш үчүн канча деген инстанцияны өтүп, канча деген жерге барып, ана ошол салып бергиле деп, мамлекетке киргизип, депутаттарга кирип, депутаттар баягы ишке киргизип, ошондо отуруп, акча бөлүнүп отуруп, канча деген ченене отуруп, мынчак деп отуруп, акырында бир 2-3 жылда 10 жылга чейин балким салынбай калышы мүмкүн. Бирок мынакей Кудайга шүгүр, машалла силерде бул нерсени бирле жигит, бирле субханалла кичинекей бир фонд ачып алып, ана силердин биринде айткан кичине жардамыңыздар менен машалла мына ушунча жол салынып кетип атат. Урматтуу юрттугандар, Аллахым сүйгөн амалдардын бирөө ушул эки, жакшылык кылуу. Качан адамдар жакшылык кылышса, жакшылыктын аркасында сөзсүз жакшылык келе берет. Эгерде адамдар жакшылык кылганды унутуп кала турган болсо, анда ошол Алланын баласы бат эле түшүп калат. Алланын баласы келгенде адамдар андан качып кутула албай калат. Демек, машалла, биз авалким ошол жакшылыкка кичинекей бир салым кошсок дагы, кичинекей бир дуа кылсак дагы, кичине бир макул боло турган болсок дагы, мына ошореки бул сөзсүз пайдасын берет. Пайгамбарыбыздын айткан бир жакшы бир улуу хадиси бар. Качан коом дейт, качан эл, же болбосо менин үммөтүм дейт пайгамбарыбыз. Баштарын бириктире турган болсо, баштары бириккенде алардын мындай бир билектей болуп калышат. Ал эми алар билек менен ура турган болсо, эч ким токтото албайт деген. Көрсө, кыргыздарда мындай айтканда бир жакадан баш, бир колдон бир мындай айткан бир билектен бир кол чыгаралы деген сөз бекер эмес экен. Бул да болсо пайгамбардын айтканын кыргыздар ушундай айтып кеткен экен. Демек, кимде ким кайсыды ынтымак боло турган болсо, ар бир иштин башаты, ар бир иштин аркасында жакшылык боло берет. Урматтууларым, эми айтайын деп мындай толкунданып турам. Көп эле сөз айтайын деп, бирок силердин ушу ынтымагыңыздарга, ушундай бир жигиттердин кылган кызматына мындай кандай десем, кызыксаң эле болот экен да, башка нерсе айта албай атабыз. Келиңиздер, эми ар бир кылып аткан иштерге, силер ар бир кылып аткан иштерге ушундай бир дуаңыздар менен жардам берип туруңуздар. Дуаңыздар менен. Анткени себеп дуа бул ибадаттын чучугу. Дуа бул ибадаттын чучугу. Башкача нерсе эмес. Дегенибиз ибадатка эң жакына турган, ибадат кылып аркасынан дуа кылына турган болсо, ошонун маңызы дейт экен. Ушу балага дуа кылалы, машалла. Аллахым разы болсун. Ар бир кылган ишине береке берсин, машалла. Эми 41 үй курушкан экен биякта дагы. 41 үй деген 41 муктаж адамга жардам беришкен экен. 41 үй. Бул да бир айыл. 40 бүтүн деген бул бир айыл. Демек, бир айыл курган бала экен, машалла. Ушун дагы да болсо жардам беришибиз керек. Садака албетте балядан куткарат. Садака балядан куткарат деп айтат. Эми канчадан ысыраптарды токтотуп аткан экенсиңер. Машалла, мындай бир жанагындай аш берүүдө ысырап жок болуп аткан экен. Азыркы билесиңер, 54-үнчү жарлыгы менен президентибиз дагы ысырапкорлук токтотуу боюнча канча концепция кабыл алды. Мына ошо ысыраптын баардыгын көрсө, мындай бир адамдар келип бир жылкыны жеп алып жүрсө, 2 жылкыны жеп туруп кетип калмак экен. Эмнекен, эми карасаңыздар бул жерде Кудай берсе балдарыбыздын балдары кандай деген мындай бир өтө чоң бир маселе да булчу. Демек, ысырапчылык мына керек болсо той берем деп, үйлөнүн тойго 500 кишини чакырып алып, эми ал мындай той берип, ошонун баарын 500 адам келип тамагын жеп коюп кетип калмак. Бирок мындайкен мондай жол туруп калат экен. Мына бул да болсо мындай биздин акылыбыздын, же болсо элибиздин түшүнүгүн өскөндүгүн бир белгиси. Түшүнүктү өскөндүгүн белгиси. Качан адамдар ушул түшүнүктү ала турган болсо, иншалла Кудай таалам насиби ушул экен, мынакей жакшылыктардын даамын көрө берет экен. Биз мусулманбыз деп айтабыз. Мусулмандар эки түрлүү болот. Биринчиси акыйкат Аллага иман келтирген, ахирет күнүнө иман келтирген. Булар субханалла Алланын алдында бейиште отурандар. Бирок экинчиси бар экен, өз мусулман экен, бирок мунафыктар да эки жүздүү иш кылат экен. Бирок дейт, жакшылыкты дейт да, бул адамдар кыла албайт экен. Жок, мындай айтканда иман келтирдим деп туруп эки жүздүү кыла албайт экен. Бир гана Аллага жана ахирет күнүнө иман келтирдим деген гана адам жакшылык кыла алат экен. Алымдар айтат экен, садаканы дейт, Аллага иман келтирген адамдар кылат экен. Бирок ошо садаканын даамын, жосо садаканын берекетин ахиретке иман келтиргендер келтирет экен. Ахиретке дегени эртең күндө тозок бар, бейиш бар. Эртең Алланын алдында сурак бар. Алланын алдында мен суракка кантип жооп берем деген адам садака берип атты да, субхана ошону халыс Аллах үчүн берген себебинен Алла таала ошонун пайдасын, анын жемишин берет экен. Анын жемиши ушул субханалла, аныкы бул дүйнөдө да көрүнөт экен. Бул дүйнөдө көрүнөт. Бир окуяда алымдардын бирөөсүнө
bir adam gelip, o ustaz men sadaka bereyin деп atam. Degende seni sadaka berişinde emne maksat dese, aytatken men sadakanı Allah için berem. Makul sen Allah için bergen tekşerip görөбүз. Dep баягы баргындагы алдынан чыккан адамга садаканы бергин dedi. Баягы адам чыкты дагы алдынан чыккан адамга садаканы бергенден кийин ошол садаканы берип туруп анын аркасынан барса, караса субханалла сойкуханага, аракканага кирип кетти. Ошону алып туруп. Баягы устазына барды дагы айтты, устаз dedi. Мен ушундай кылсам, садака берсем, ушул акыбал болду. Эми жүрү деп, мен сизден көрсөтөйүн садака бергенди. Баягы устаз колуна алып акчаны алып алып туруп, bir adam aldan çıkan adama sadaka bergende emi berip turup emi arkasından bar dedi. Баягы садаканы алып алып туруп турган жерин ошол замат арт көздө кайрылып туруп bir мындай bir ташталган bir мындай bir үйгө кирип туруп ичине кирип кайра чыкты. Баягы субханалла тутуп алды дагы эмне себептен бул үйгө кирдиң дегенде айтат экен, мен бул үйгө киришим максат ушул болду. Мен өтө муктаж болдум дейт. Балдарым эч нерсе тамак жей элек, кыйналып турамын. Карызым да бар эле. Кыйналганман субханалла көчөгө чыгып мындай карасам дейт, bir мышык туруптур дейт. Bir мышык турган экен, ошонун ичине кирдим да мышыктан союп туруп, анан ошо терисин шыпырып туруп, анан баягы этин салып кетип бараткан болчумун. Сырттан мага bir адам садака берди. Эми садака бергенден кийин бул нерсени арам ишимди бияка чыштадым дагы дейт. Ошол жер ордуна чыдап туруп анан кийин кайра мынакей ушу менен балдарыма тамак аш берейин деп атам деген экен. Бүт бир нерсе Алладан болот экен. Демек айта турган болсо, Алла жараткан болсо, мен Аллага кайтып бара турган болсом, андан башка ким мага жакшылык кыла алат деген жүрөгүндө ишен болгон адамдын берген садакасы Алланын алдында кабыл экен. Алланын алдында кабыл экен, көтөрүлөт экен. Иншалла анын пайдасын бул дүйнөдө адамдар көрөт экен, керек болсо чымчыктар да көрөт экен. Субханалла. Bir момун бакты кет турган болсо, бактын аркасынан адам көлөккө отура турган болсо, мына аксакалдар да болуп субханалла, көлөккө отура турган болсо, анын мөмөсүнөн bir чымчык жей турган болсо, ылдый чокуна түшкөндөн bir чумали, кичинекей bir кумурскалар жей турган болсо, субханалла. Мына ушунун баардыгы эмне экен? Ошол тиккен адамга сооп кете берет. Туурабы? Демек бул нерсе кандай экен? Алла каалап койсо, Алланын алдында халыс ниет Алла үчүн болгон болсо, Алла таала кабыл эткөн тургандар. Демек биз Алла тааланын эмне экен? Акыйкат Алланын жолунда жүрүүнү, Алланын ишин кылууну максат кылышыбыз керек экен. Адамдар азыркы мезгилде диндарлар көбөйгөн. Халгул Оли айткандай, субханалла, таштыргытсаң азыр молдонун селдесине чыгып калган заман. Өтө көп. Бул пайгамбардын айткандагы бар. Bir zaman келет мусулмандар абдан көбөйөт деген. Бирок субханалла, алардан эч бир пайда болбой калат. Алардын арасынан дейт, ыхластууларын, баягы чоң бир бука болсун, төө болсун, жылкы болсун, ошондо бир жеринде кандай кашка боло турган болсо, жоксо кандай бир кичинекей ак тал боло турган болсо, мына ошондой гана көрүп каласыңар деп айткан. Демек, биздин да азыркы мезгилде берип аткан садакаларыбыз мусулмандар көп болду, ошунча көп болду деген менен эмне экен? Биздин жашообузда bir нерсе кетип калат. Азыр деген баштардын бириктирүү, ынтымактын жоктугу субханалла бизге жакшылык алып келбейт. Бирок мынакей бул кичинекей эле бир уч эле адамдар бирикти, пикири бирикти, максаты бир болду, машалла. Эмне болду монча 1 километр, 2 километр субханалла жол туруп калды. Демек, урматтуу жамаат, силердин ар бириңердин ниетиңиздер Алла кабыл кылды. Рестеде турабы? Ар бир адам бир ойлаясы бар деп айтабыз. Ар бир адамдын ойлаясы бар. Ушул жерде отурган араңарда да Кудайдын бир досу бар. Аллага жаккан бир пенде бар. Ошол Аллага жаккан пендени субханалла бир дуасынын берекети менен болду. Эч нерсе жөн эле болбойт экен. Алла таала өзү каалаган үчүн болот экен, машалла. Апалар мынакей апалар турат, аксакалдар отурат, машалла. Мен башында эмне үчүн Айша эне өзгө пайгамбардын айтканын айтып атам. Анткени азыркы мезгилде дагы мынакей ушундай бир мурунку заманды көрүп калгандарыбыз бар. Советтер Союзун көрүп калганыбыз бар. Мына ошол заманда жашадык биз субханалла. Ошол жерде заманда окудук. Ошол заманда жашын окудук субханалла. Эми мектептерде окудук. Эми субханалла айтканда коммунизмге барабыз деп келгендер бар. Эми ошол нерсени дагы деле болсо, ошол идеялар кирип калгандар бар да. Мына ошолор субхан дагы деле болсо, жок биз момундай кылабыз, жок момундай кылабыз деп бай эскинүү нерсе менен кетип аткан да. Бирок заман өзгөрдү экен. 30 жылдан өтүп кеткен экен ошол нерсенин бузулгандыгына. Эми 30 жылдан бери дагы деле болсо, ошол келип калчыдай ойлонуп аткандар бар. Ошол жок эми аксакалдардан суранчы эмне экен? Аксакалдардан суранчы эми балдарга колуна кол, бутуна бут болуп, эмне экен жаңы заман менен кеткен аракет кылышыбыз керек. Имандын эч бир адам айта албайт. Намаз окуган адамдан зыян көрдүм деп эч ким айта албайт. Намаз окуган адамдан зыян көрдүм деп эч ким айта албайт. Эми үйүңөрдөн субхана балдарыңар, неберелериңер намаз окуп калган болсо,
алар динде боло турган болсо, машалла, алардын эч качан зыянын көрбөйсүздөр. Бир гана пайдасын көрөбүз. Демек, динде эч качан адам өлтүр деп айтпайт. Динибизде эч качан субханалла жаманчылык кыл деп айтпайт. Динибизде эч качан субханалла бирөөнү сөккүн деп айтпайт. Динибизде эч качан бир адамды мисалса аялды эркек саба деп айтпайт. Же болсо аял болсо күйөөсүн саба деп айтпайт. Мүмкүн эмес экен. Динибизде бир гана жакшылыкка буйруу экен. Демек, динибизде жакшылык болгондон кийин эмне кылышыбыз керек экен? Аксакалдар сураныч, машалла, дуа менен, мына балдар биздин заманда болбой калыптыр эми силер кылгыла деп монда алдыга түртүп, машалла, алдыга мондайны айтып, жүткүнтүп, мынакей бу азыр ушул нерсе туура эмес деп атабыз, ушул туура эмес экен мейли эми деп. Анткени айтайын деген максатым эмне? Улуу кудуреттүү Алла Таала Кур'ани Каримде аят карим айтат. Аятта ушундай элге, сиз менен бизге кайрылып, мурунку элдерге да кайрылып айтып аткан. Эй коом, журт, эй адамдар, эй аялдар болсун мейли. Я Юханнас, бу адамзаттын бардыгына кайрылып айтып аткан. Эмне дейт? Силер айтасыңар дейт. Алар айтышты кечип кол. Алар айтышты. Биз өзүбүздүн ата бабабызды туткан жол менен кете беребиз деп айтышты. Алла кайрашып жооп айтып аткан. Алар адашкан болсо дагы, алар туура эмес жолго түшкөн болсо да, силер ошол жол менен кете бересиңерби дейт Алла. Алла айтып аткан. Жөн эмес, Алла кайра бизге түзүп айтып аткан. Силер ошол менен кете бересиңерби дейт. Демек, сиздекен ошол адашкан, балким туура эмес жолдордо жүргөн, ал кээ туура эмес бир ойлордо бар, мына ошолор менен кете бересиңерби деп, ошол мына биз мындай, бизде мындай болчу. Жок, биз жешибиз керек, жешиш керек эмес. Балким айта алмашы. Балдар келе, жол куралы. Кел балдар, мынакей дагы бир эме, машалла. Бул момда алып туруп, бояктан баштан аяк, машалла. Жанында бир дагы бир чыган бир жигит чыгып туруп, богу көчөгө тейт, аягына чейин свет коюп турган болсо турабы? Мына бир прожектор коюп турган болсо, канча деген жакшы. Балдар айтыш керек, балдар келе момда кылалы. Үйдөгүлөргө айталы, балдар, мына бу жерге чык дагы, мынакей, сен мом чагып койгон. Сен момда кылып койгон деп, машалла, алардын дагы бир өсүшүнө, элдин жердин өнүгүшүнө машалла салым кошолду. Кээ бир адамдар айтат мага, "Молдоке, мен намаз окуйм. Мен зикир кылам. Мен Куран окуп атам. Ошол эле жетиштүү мага" дейт. "Калган менин ишим жок" дейт. Жок. Ошентип туруп, о ичине кирип туруп, өз үй бүлөсү менен гана, дини менен, мындай айткан, динди кармап атам деп, кыска түшүнүк менен калып калбастан, абайлыки биз айталы. Жок, мен коомдук да иштерди алдыда болушум керек. Өтөнчү мисалда бизде имамдарга да айтам мен, коомдук иштерге субханалла имамдардын болушу жакшы. Момдай иштерге машалла, арык казганга керек болсо, ушундай бүткүл иштерге, мындай мындайкен ошол ишине кириш керек. Балки мусулманчылык деген нерсе, бул беш эле нерсе менен турбайт. Мындайкен дин деген эмне десе, дин бул ибадат менен эле чектелип калбайт. Дин субхана бардык нерсеге киришет. Бардык нерсе субханалла. Биз мамлекетке жардам беришибиз керек. Канча жардам берели? Андан суроо отуруп, ушуну жол салалы. Мамлекет субхана суроо отуруп, эмне кылып, свет коюп ала берели. Мамлекетте ушундай бир жардам кылалы. Бардык жана жардамчы бололу, машалла. Өнү өсүшүнө анткени себеп келечек бул ушундай нерсе көзгө көрүнбөгөн нерсе. Бирок билесиздерби, мынакей, силердин кылган амалдыгыңардын себебинен балдар мен чоң атам ушундай кылган, мен атам ушундай кылган, мен апам ушундай кылган деп аркасынан ээрчип, мындай айтканда, жакшылыктын аркасынан ээрчип кете берет экен. Жакшылыктын аркасынан иншалла элдерди эришкенге аракет кылалы. Өзүбүздүн аркабыздан жакшы бир мындай мурас калтырып кетели. Мына ушундай мурастарды калтыралы, машалла. Аллам ыраазы болсун. Эми сиздер да кичине ысыкта кармабайын. Көп эле нерсе айта турган сөзүбүз бар. Бирок эң негизгиси мусулман бул дайыма алдыга жылуу, мусулманчылык бул дайыма субхан өнүгүү, мусулманчылык бул дайым такай субхан жакшылык, мусулманчылык бул дайыма сый урмат, мусулманчылык бул субхан бактылдык, мусулманчылык деген бул бардык жагынан эмнекен адамзатка пайда гана келтирүүчү Алланын дини. Бул Алланын дини. Алла Таала толук кылып берди. Алейум акбалду динукум. Бүгүн биз силердин диниңерди толуктап койдук дейт Алла Таала. Дин толук, андан кемчилик издеш мүмкүн эмес. Кимден динден кемчилик издей турган болсо, алар адашат. Алар акылына таянышса, алар адашып жок болушат. Күчүнө таянса, алар күчү менен тагылып жок болот. Эгер кимдеги куралына таянса, аны менен жок болот, субханалла. Ким илимине таянса, ал акмакчылыкка жетип калат. Бир гана эмне экен? Динде эч кандай кемчилик табылбайт экенсиң. Кыл дегенде кылалы, кылба дегенде кылбай коелу. Иншалла мына ошондо гана биз бактылуу болобуз. Ошондо гана субхана жол тапкан болот экенбиз, Аллам ыраазы болсун. Эми аксакалдар дуа кылып койсо, машалла, анан кийин айтып аткандай бир аз тамагы бар экен, ошону ичип, бирок ошондо ичип аткан мезгилде ушундай бир ниет кылып коелу, машалла. Мынакей, үйүңүздөргө бир аз болсо да мындай, жанагындай бир мындай бир кичинекей болсо бир жорсогу болобу, бир наннан болуп апарып туруп, балам да менин дагы балам Кудай буйрса жол салсын. Менин да балам иншалла ушундай бир мектеп салсын. Менин балам да мындай жанагындай бир балдардын тарбиялай туруп үй салсын.
Менің балам мечит салсын, медресе салсын. Менің балам субханалла бай бийлик ээсине барып, ошол жерде динине, элине кызмат кылсын деп, шуна бир жакшы, мындай айтканда, аркасынан устукан кылып, биякта кандай дейт дагы. Мисалы жанагындай бир шыбагасы кылып баш алып барып, жакшы ниет менен ооздо салып, чайнап алам деш керек да. Же деп. Мына ошол да бул дагы дин. Жакшы ниет дагы бул дин болуп эсептелет иншалла. Алла разы болсун. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Hürmetli yurtdanlar, amin. Allah'ım, oşol jerde kılıngan jakşı amalыңды özün razı olup kabul kılgın. Oşol elde kılıp atkan duaların hiç bir kıntıksız kabul algın. Eğer arasında günökör adam bolgon bolsa da Allah kabul kılgın. O Allah oşol jerde kayсы jakşı amallar kılıp atkan bolsa, oşonun baarını eselep көбөйтүп бергин. Мына ушул жердеги элдин баардыгын Аллахым сенин жолуңду кармап, имамчылык кылып, алымчылык кылып, адамдарга дин ва насаат кылып аткандардын жетегинде болуп турушка Аллахым насип кылгын. О Аллахым ушу эл журтка тынччылык бергин, оомат бергин. Ар кандай асман жерден келип аткан байлардан сактагын. Мына ушул кызмат кылган жигиттерибизге дагы Аллахым өмүрлөрүн узун кылгын. Дайым жакшылыктарды кылышудан кылгын. Алардын авлаттарын салих, таква, Кудайдан корккондордон кылгын. Алымдардан кылгын. О Алла, ушул биздин дагы элибизге, жерибизге жардам берип аткан бардык адамзатка Аллахым жакшылык оомат бергин. Ошондой эле мамлекетибизге Алла тынччылык бергин. Мамлекет башында тургандарга да Аллах иман хидаят бергин. Ушул жерде кылган амалдарга Аллахым өзүң разы болуп, ахиретте пайгамбардын шапаатын бардык мусулман насип кылгын. Ва саллаллаху таала аля хайр халқи Мухаммад асхаб ажмаин. Bi rahmetike ya arhamar rahim. Amin. Amin. Allah razı olsun. Bizden geçiresizler.